Чыгыш Европа, Будапешт. Сиздер менен бүгүн Кыргыздын чыган кызы Жылдыз Арсланбек менен жакшы интервью кылмакчыбыз. Кыргызстан, Орто Азия жана ошондой эле Америка азыр убакытта Европаны багындырып жүргөн биздин кызыбыз. Анда эмесе биздин маекте бирге көргүлө. Кыргызстандын кичинекей айылынан чыккан кыз кантип бул ийгиликтерге жетти? Көрүп алып эле айы деп кызыгып калдым бул. Кантайча мен Кыргызстанда эле жүрсөм булар кантип эле кетип атышат депчи. 5 жашыман баштап жаз баштагансың деп айтат. Демек чөйрө маанилүү экен, сен ошол чөйрөнү көрүп, бул аркылуу болсо мен да кыла алам деп аркасынан кетүү. Биринчи жоопкерчиликти өзүң алышың керек. Ошол жооптен деп анан отказ Балким баланын оюнда кичинекей кезинен бир нерсе калыптана башташы мүмкүн. Бизде балким ошондой үлгү боло турган адамдар аз болгон үчүнбү, эмне үчүн аяка катышпайт деп эле. Эмгек кылып, ардагер болуп, анан бир Манас ордени деген наам алгандан кийин Салам Жылдыз. Кош келдиң же болбосо биз кош келдик деп айтсак болот. Кош келдиң. Кыргызстан, Орто Азияны багындырып жана ошондой эле Американы багындырып, азыркы убакта Европага келип, бул жакты багындырганга аракет жасап жатасың жана Кыргызстандын кичинекей айылынан чыккан кыз кантип бул ийгиликтерге жетти? Бул саякат кантип башталды? Биринчиден кош келдиңиз. Негизи суроо жакшы суроо экен, ойлондура турган. Мен өзүм деле көп ойлоном, мындай кыска убакыттын ичинде көп мамлекетке баруу бул негизи мага кайдан келди депчи. Мен ойлоп көрсөм, мектепте айылда окуп жүргөндө мен бир эле максатым бар болчу. Кыргызстанга барам, журналист болом, ошол жакта белгилүү журналист болуп калам, болду, эч нерсе кереги жок. Мисалы чет мамлекетке чыгат, Америкага барат десе, биз үчүн ал деген кол жетпеген нерсе. Кол жетпеген нерсе болчу да. 11-классты бүткөнгө чейин ошондой болчу да. Бизде балким ошондой үлгү боло турган адамдар аз болгон үчүнбү, же мен тааныган ошондой адамдар аз болгон үчүнбү, мага мындай бир 50-гө чыгып, ага чейин мындай эмгек кылып, ардагер болуп, анан бир Манас ордени деген наам алгандан кийин анан Америкага бирөө мени алып барып койчудай сезилчү да. Ошого жетиш керек деп ойлочумун. Анан кийин Манаста окуп баштаганда сиз өзүңүз да Манаста окуйсуз, билесиз, бизде деген студенттер бир орунда турбайт, дайыма кыймылда болуп турушат. Жайында дагы жөн жүрбөй чет мамлекеттерге саякаттап иштеп келишет. Анан ошентип эже агаларды көрдүм. Бирөөсү Турцияда жүрөт, иштеп, бирөөсү Америкада жүрөт программалар менен, бирөөсү Европада окуп жүрөт. Анан көрүп алып эле, ооба, төгөрөктүн 4 бурчунда мындай баардык жакта да, анан көрүп алып эле деп кызыгып калдым бул. Кантайча мен Кыргызстанда эле жүрсөм булар кантип эле кетип атышат депчи. Демек чөйрө маанилүү экен, сен ошол чөйрөнү көрүп, бул аркылуу болсо мен да кыла алам деп аркасынан кетүү. Сөзсүз түрдө. Бул өтө маанилүү болот. Чөйрө бир ийгиликтин бир 30% го дейм. Сен кандай адамдар менен жүрсөң, ошол чөйрөгө көбүнчөсү ыктабасың да. Анан ошол адамдар сенин андан ары өнүгүшүңө, сен алардын өнүгүшүнө балким түрткү бересиң. Анан чөйрө аябай маанилүү. Бизде ошол Манастагы эже агаларга рахмат. Азыркыга чейин мындай бизди көрүп деле башкалар үлгү алып аткандыр, аларды биз башкаларды көрүп үлгү алдык деген. Жылдыз, эмне үчүн Венгрия? Негизи бакалаврды Манаста бүткөндөн кийин ойлонуп баштадым, кайда тапшырам, эмне кылам, иштесемби, окусамбы деп. Анан көптөн бери ошол журналист болгондо деле биздин журналисттердин көбүнө англис тили жетпейт экен да. Көп мүмкүнчүлүк бар дүйнөдө. Эмне үчүн мисалы биздин кыргыздар ошолордон орундарда аз алат, кыргыз журналисттери эмне үчүн аяка катышпайт деп эле. Ойлонуп көрсөм, бул негизги проблемасы тил экен да. Анан мен өзүм ойлондум, мен англис тилим азыр канчалык жакшы деп, Америкага барып келгенден кийин. Сиз
сиз айткандай меники ошол учурда мындай ортодо болчу да, өтө академический эмес, анан көчөнүн да тил эмес, бир ортодо болчу. Ошону өнүктүрөйүн деп анан англисче окуйм деп чечкем. Түркия бурсларына да тапшырдым бизде мындай. Түркия стипендиялары. Түркия стипендияларына. Анан бизде мындай болсо эле мүмкүнчүлүктөрдүн баарына тапшырып көрдүм да. Турцияга өткөм. Анан акыркы турунда ошол жакшы эле жооп берип аткам. Алар сурашты, Турцияга окугум келеби деп, ошондо суроолор барбы бизге дагы деп. Ошондо Турцияда бирок англисче окуймчу деп сурангам. Ал учурда TOEFL'ым жок болчу, кел элек болчу. Анан TOEFL'ым жок экен деп анан отказ алган эмес. Жакшы болуптур бир чети, балким Турцияга кетип калып белем. Анан Венгрияга өтүп калдым. Венгрияны мындай тандаганымдын негизги себеби бул жакта мен англис тилинде окуганым болду. Мугалимдерди баардыгы ошо англис тилинде сабак окуйт. Университетим дагы жакшы жакта жайгашкан. Өзүнүн историясы бар, жаңы эле ачылып калган эмес. Анан биякта шары поз аябай. Ошол нерселер үчүн мындай азыр бул жакта камера көрсөтпөй атпайбы, балким көрсөтүп коебуз, кийин могул жакта аябай сонун Дунайдын жээгинде отурабыз да. Поз болбосо мен экинчи жолу келбейт болчумчун. Чындыгында жакшы аргумент ооба. Ошондуктан ошо Венгрияны тандап калдым. Андан башка мүмкүнчүлүктөр деле мындай именно когнитивный лингвистикага окуганга бир аз азыраак экен. Ал үчүн аябай өзүм чөнтөгүмөн көп акча төлөп окуш керек экен. Бул жак грант болгон үчүн Европада жашаш кыйын. Бакалаврды коюп эле өзүмдүн акчам менен келип окуш дагы. Албетте. Зарплатасы менен, шарттары менен эсептегенде анда уже 5-6 жыл иштеп туруп, анан келсем болот да, жакшы жашаш үчүн. Же элге чыкканда баягы. Бир отоло саякат менен. Бир отоло эле баарын окуп кетейин. Кыскасын айтканда ошо баардык шарттары туура келди ошо. Сенин ата-энең же болбосо башкалар сенин кесип тандооңо кийлигишпеш үчүн эмне кылыш керек? Сенин өзүң тандооң болуш үчүн. Өзүңдүн тандооң болуш үчүн эң биринчи жоопкерчиликти өзүң алышың керек. Ошол нерсени бизде окуучулардын көбү сезбесе керек мындай. Бизде тескерисинче өзүлөрү ата-энесинен көз карандуу болуп, мисалы, эмне тандайм, мен тандай албай атам деген сайын ар ким өзүнүн мнениясын сага айтып, байлап мындай сени ошолго ынандыргысы келет да. Ошондо сен уже адашып баштайсың. Кайсы кесипти чындап эле мындай жактырасың, ошол нерселерди тандаш кыйын. Бизде плюс профориентация боюнча атайын сабактар жок. Ошону эсепке алганда бизде мындай общий положениясы азыркы абалы бир топ эле кыйын да. Анткени мисалы IT-ге тапшыр дейт, бирок IT эмне экенин билбеген көп окуучулар бар да. IT десе эле ноутбукту ачып жаап койсоң эле ошо IT деп жүрөт. Бирок анын IT-нин өзүнүн коддору бар, ар кандай нерселер бар. Ал нерсени мындай изилдесең, ал таптакыр башка нерсе да. Ага кызыгыш керек. Ошону балким профориентация боюнча сабактар кирсе да жакшы болмок. Анан окуучу өзү тандап өз алдынча кетиш үчүн ал өзүнүн кызыкчылыгын анализдеген билиш керек. Анализди кантип жасаш керек? Ошол анализ өтө маанилүү, анткени көбүнчөсү айтышат, жазыш керек, жазбасаң эч нерсени билбейсиң деп. Же болбосо кээ бирөөсү башка бирөө менен барып сүйлөшүш керек деп айтат. Негизи кандай болуш керек? Негизи анализ жасоонун ар кандай түрлөрү бар. Жазса да болот, жазбай деле мындай анализ жазса болот, бирок жазган жакшыраак го, анткени деталдуу түрдө анан эстеген сайын кошуп мындай общий жыйынтык чыгарганга жакшы да анализ деп. Эң биринчиден өзүнүн жөндөмдүүлүктөрүн, анан кызыкчылыктарын, өзү жакшы көргөн сабактарды анализдеп чыгыш керек. Мисалы, кайсы сабакты жакшы көрөт, эмне үчүн жакшы көрөт? Ал только эже үчүн эле жакшы көрөбү? Мындай кээде эже жакшы болсо баары жакшы көрөт го, анда бул ал өзүнүкү эмес. Жалган. Жада калса эжеи мындай мугалимдери жакпай атса дагы, же болбосо мектепте шарттагы мындай анча эмес болсо дагы, ошол предметти өзү жакшы окуп, түшүнүп, сүйүп атса, значит ошого байланышкан бир кесипти тандаса, аябай жакшы. Анан менин оюмча бул жакка олимпиадаларга барганда аябай таасир берет. Мисалы, IT-ни окуган адамдар математикадан барса, IT-ге барганда андан ары улап кетиш жеңилирээк да. Мисалы, медакадемияга барганда химия менен биология окуса, андан ары улап кетиш аябай жеңил. Андан тышкары бизде классикалык варианттар болуп атпайбы? Классикалык эмес дагы варианттар бар. Азыркы учурда дүйнөдө мындай биз билбеген жада калса мындай унутпаган жаңы кесиптер аябай көп чыгып атат. Ошол нерселердин баарын биз мындай аудиторияларга жеткиришибиз керек да. Анткени алар билбейт да азыр, бирок алар уже университетти бүткөндөн ал кесиптер талап кылынып баштайт. Ошондо алар билип, ошондо кайра
бул өтө маанилүү нерсе. Кыргызстанда 52 жогорку окуу жай бар, аябай көп негизи. 52. Мындай колледждерди кошкондо, анан бүт областтарды жалпы өтө эле көп биздин мамлекетте. Бул деген конкуренция жок дегенди билдирет да. Конкуренция жок. Сен каалаган окуу жайга жок дегенде бир акча төлөп таанышың таап не болсо да өтүп кетесиң да. Мисалы, меники Өзбекстандын калкы бизден бир топ бир 6 эсе жогору, ушундай экен. Аякка барсам, мен досторум айтат да, бизде университетке өтүш өтө кыйын, силер мындай университет деселе мындай эле нерсе экен силер үчүн, бирок биякта конкуренция аябай көп дейт. Бир орунга 40 адам экен, элестетиңер. Кыскасын айтканда, ошол негизи бизде конкуренциянын жоктугу дагы мындай шалакылыкка алып келеби дейм да. Если конкуренция болуп, балам окубасаң өтпөйсүң, өзүңдүн бир сфераңды танда деп башынан айтса, ал жанталашып окуп аракет кылган. Бирок бизде таанышына, билишине, ата-энесине, акчасына таянып, балким өз мындай билимине таянса жакшы, бирок ошентип жүрүп, эптеп аягында бир колледжге барып, эптеп диплом алып деген нерселер, же Москвада иштеп, Кыргызстанда сабагын бүтүп атат, идеально да баары. Бүтүп иштеп барасың да, акчаны бересиң, дипломду аласың. Бул деген билим берүүнүн эң мындай азыркы бир кризисте абалы, бизди өзүлөрү кризиске батырып, өзүлөрү кошуп ататканын билдирет да. Эмне үчүн журналистика? Мен кичинекейимде эле алдап, сен журналист болосуң деп. Эми ата-энем ошо кичинекейимде 5 жашыман баштап жазып баштагансың деп айтат. Тоого барып анан 5 жашыңан ыр жаза баштагансың. Мындай уйкалыштырып айтып, ошо 1-үрүм эсимде. Мен ата-энеме тоого баргам. Тайкем бир тоолуу жерде жашайт, Пенсия деген аябай пост. Анан ошо дагы мындай адамга таасир берет окшойт да, балким чыгармачылыгына. Анан ошол жака барып, анан бир кызыл Жигули машина кетип барат. Эсимде бар, бирок кантип айтканым эсимде жок. Ошондо машиналар келеген, ата-энемди ала кел. Айылыма ата-энем аман жетип деп, ушу саптуу бир уйкалыштырган саптарды айткан экен. Анан бул кыздын жөнү кыз эмес экен. Чымыны бар экен да? Чымыны бар экен. Ушул кызды жакшылап кара деп, ошо мындай адабиятты көбүрөөк окуп деп ошентип кере салып кеткен экен ата-энем. Анан демек сөз бакканга, сөздү сүйлөгөнгө кичинекей кезиңен баштап ошол балким журналистикага туртуп болуп калган. Ооба, мен кичинекейимден эле ошо журналист болосуң деп телевизордон дикторлор сүйлөсө жетелеп барып отургузуп койчумун, монтип сүйлөйсүң, көрүп отуруп тур депчи. Анан кичинекей балага багыт берсе аябай жакшы кабыл алат да нерсени. Анан ошентип өзбекче ата-эне айтып атса, ата-энең айтып атса, алар авторитет да ошол учурда. Ата-энемдин айтканы туура дейсиң да. Бирок өзүм дагы кызыгып, мен өзүм математикага кызыкчумун, эчим айтпаса бир айтишник болуп кетмекмин деп ойлойм. Математика, ата математик да, анан апа болбой эле журналист болосуң деп. Бирок өзүм аябай кызыгып анан тандагам. Ооба, сен элестете алган жокмун компьютерде отурганыңды, иштеп атканыңды, бир офисте. Бир 2 күн чыкпай койчу. Жакшы. Бул жактан өтө сонун бир инсайт айтып кеткен окшойт. Ата-энелерге бир багыт берсек болот экен да, өзүңөрдүн балдарыңарга алардын кичинекей кезинен анын талантын байкап, ошого жараша аларга сунуш кылып балким, айтса болот. Сен ушундай талантың бар экен, балким өрчүтсөң болобу, бир жака ушул жака барсаң болобу сферага деп. Өтө зор добостон, жөн гана айтса, балким баланын оюнда кичинекей кезинен бир нерсе калыптана башташы мүмкүн. Аябай туура, негизи туура байкадыңыз ушул нерсени. Бизде ошо ата-энелер баланы чечкинсиз кылып тарбиялайт да кичинекейинен. Анан өзүң каалаганга бар деп коюшат, же болбосо ошо 11-ти бүтүп атканда мындай талантына эмес, Кыргызстанда ким көп акча табат, кайсы кесип актуальный азыр, ошого карап эле кыйнашат да. Каяктан көп акча, коррупция менен акча тапса болот дейсиз. Же болбосо тааныштарын салат ортого. Мисалы сенин чоң атаңдын досу же анын кошунасынын деген бар бизде. Ошол мисалы медакадемияда иштейт, сен контрактты мынчага түшүрүп берип, доктор болсоң табада калбайсың деп мындай кыйнайт да. Балким ал баланын жөндөмдүүлүгү как эле спорт жагында, же болбосо IT жагында жакшы болот. Кыскасын айтканда бизде ошол баласынын кызыкчылыгы менен эсептешкен
эсептешпеген учурлар болот тилекке каршы. Азыр мен 11 класстагы окуганда даярдайм, ошондо көп окуучулар кайрылып арызданат да башка. Ата-энесине. Ата-энесине. Ийлигишип жатышат. Бизди деген кыйнап атат, жылдызче буга барайын десем мындай деп атат. Андан дагы да өзүнүн ата-энеси ийлигишпесе деле кайсы кесипти тандадым дегендер аяй албайбы, өздөрү билишпейт. Жылдызче мисалы Манаста кайсын окуган жакшы деп general мындай общий вопросов жазышат. Кенен өтө эле кенен өзүнүн кызыкчылыгы жок жөн. Мындай специфичный жазбайт. Мисалы туризмди окусам кандай келечеги бар деп жазбайт. Жалпы эле кайсын окуйм деп. Бул деңгээл ошол биздеги эле көрсөткүч да. Бизде билим деңгээли мындай кесип тандоо профориентация боюнча аябай чоң проблема болуп буюрса чечет деп ойлойт. Анткени жаштын мурун ата-энелери көрүп жатат, башкалар сыртка чыгып жатат, ийгиликтерди жаратып жатат. Демек менин балама дагы балким бир нерсе сунушташы мүмкүн, бирок аларды бул жакка бар сөзсүз дебестен анын жөндөмдүүлүгүн карап, ошого жараша өзүнүн дагы оюн угуп, анан ошого жараша тапшырып, ошого жараша кесип тандаганы кыйнап ийгенде да болбойт экен баланычы. Кыйнаганда ал суицидке барышы мүмкүн, башка нерсеге барышы мүмкүн. Ошондой возрастта ошондой болот, ошондуктан жөн эле ошо сунуштап, анан багыттап, анан кружокторго көбүрөөк алып барыш керек. Колдон келсе, мисалы кичинекей балага акын болуп көз жазса, ошондой акындарды айтып берип, ошол акындар менен жолугуштуруп, сферага түшүрүп, ошол жака алып барыш керек да, көрсөтүш керек. Анан сөзсүз түрдө ал кызыгат. Мындай кызыкпай койгон нерсе болбош керек да. Анан энергиясын ошол жака жумшаса эле ал нерседен бир нерсе чыгат албаганданчы. Мен да убагында апам айтмаспын 80 жылдыгына алып барам деп аябай ушул кабылмасам ал жылы бирок ошол нерселер мен үчүн канча нерсе болчу. Кичинекейимде радиого жете эле барып урларым